Мен карыздан кантип кутулдум? Мен убагында аябай чоң сумма карыз болгом. Негизи башынан айтайын, ошол карызга киргенде кантип кирип калдым? Ишим болуп элаткан ошол мезгилде, бирок андан дагы жакшыраак кылайын деген ой менен процентке акча алгам да. Алып баштагандан кийин эле бул береке кетет экен да. Дароо эле ишим аркага кетип баштады. Андан кийин аркасынан дагы калдым, дагы көбөйтөм. Муну алсам дагы көбөйүп кетеби депчи. Ушунчалык кыйынчылык болгон, стресс болгон бир убактарда мындан кутулуш мүмкүн эместей болгон да. Түнү уйку болбойт эле. Ошол базарда жүргөндө да, иште жүргөн мезгилде ушунча жүрөк кыжалат болот эле да. Кечинде үйгө келгенде, алаксыйт элем үйгө келгенде. Ошол нерседен кантип кутулдум? Кыйынчылык келгенде бир жардам издейт экенсиң да. Ошол мезгилде эле мен билет элем бир күч жардам берет. Бул Аллах Таала жардам берет деп Аллага кайрылып баштадым. Намаз окушту билет элем. Намаз окуп, ошол мезгилде тахажжуд окуп, карыздын дубаларын жаттап, ушундай Алла менен жакын болуп, сурай баштагандан кийин Аллах Таала өзү чече баштады да. Мен ойлобогон жактардан Аллах Таала шарттарды түзүп, жолдорду түздү. Канчалык деңгээлде Алланын жардам бергенчи. Улам бир карыз менен кутулуп, ошентип карыздан кутулгам да. Арам аралашкан жерде эч качан береке болбойт да. Балким убактылуу акчаң көбөйүшү мүмкүн, башка оборотун көбөйүшү мүмкүн, бирок арам болгон себебинен ал сөзсүз жок болот да, кийинчи береке болбойт. Соодада жүргөндө эч качан арамды аралаштырбаш керек да. Аз болсо дагы адал жол менен болуш керек. Аракетин кыла бере турган болсоң, Аллах Таала сөзсүз берет.